Кадамжай районуна караштуу Молдон Нияз айыл өкмөтүнө карайт. Алга айылы 4750 калкы бар. Дыйканчылык, мал чарбачылык менен алектенебиз. Мал чарбасы эми бизде жер аянты аз болгондуктан ошо короолордо ошол мал кармашат. Айылыбызда өкмөт тарабынан элдин дагы жардамы менен көп жумуштар болуп атат. Мына асфальт жолдор бүтүп атат. Ошо элге ошол песчаный шагалдарды төгүп ошо жолдорду оңдоп жатабыз. Эскилиги жеткен заборлорду алмаштырып, жаңыдан заборлор бүтүп атат. Мына больницабыздын заборлорун алмаштырып бердик. Өкмөттүн өзүнүн заборлорду алмаштырып, мына өзүңүздөр көрүп, момунтип мына гүлдөрдү тегип, кооздап, ошо акырындык менен ушу айылыбыз өнүгүп атат. Айыл аймактын ушул инфраструктурасын өнүктүрүү максатында жана аткарылган иштер боюнча жарнамалык иштерди көрсөтүү максатында биз ушул Молдон Нияз айыл аймагынын Алга айылынын киребериш жерине лед экран орнотконбуз. Ага ошондой биз өзүбүздүн байланыш номерлерибизди коюп, жарнамаларды кабыл алып атабыз. Аны дагы өзүнүн атайын берилген тариф баасы менен, айылдык кеңештин чечими менен ушул айыл өкмөттүн атайын эсептик балансына түшөт ошол каражаты. Ошол кайра эле ушул аймактагы тургундарга же болбосо арыздаттанууларга, жардам сурап кайрылган жарандарга ошол эле акчаны коротобуз. Бул ушул жергиликтүү бюджеттен коюлган 628 миңге коюлган. Ошол орнотулгандан бери жарнамаларды алып баштаганбыз. Мына мамлекетибиз 30 жылдан ашык эгемендүүлүк болсо, акыркы жылдарда мына Садыр Жапаров, Камчек Ташевтер келген доордо мамлекетибиз кыйла өзгөрүлүп, оң жагына жүрүлдү. Көп адамдар эми ушул мамлекетке да ишенбей, ушу өзгелени болуп калды да. Мыйзамдар башка болду. Мына азыр өзгөрүүлөр, мына көчөлөр көрүп атасыңар. Асфальт болду. 25-жылы ушу 1,5 миң километр жолубуз Кыргызстан боюнча ошондой болуптур. Ошонун арасында биздин мына жолдордогу канча болот? Ушун болуп, мына элге жеңилдик болду да. Машиналар бузулбайт, тез жүрөсүңөр. Бала чака мектепке барса кыйналбай, өзүбүз деле барсак, мурда булда улай болчу. Биздин жер мындай топурактуу жер да, сугут жер. Арыкты дагы мындай бетон каражаттарын мамлекет эсебинен болду, өзүбүз ашар менен кылып ушинтип бетондоп койдук. Бул да эми кыйла потеря жок болот да. Болсо ашып кеткени болот, сыздап өтүп кеткени болот. Эми кыйла көрүнүш жакшы болуп калды. Эми неме болуп калса арчеге өздөп турабыз. Ким кандай кылат? Мен ушу арча көрүп келдим азыр. Бул мектеп 2007-жылы ашар жолу менен айыл эли жардам берип, ушул мектепти куруп беришкен. Ошол 2007-жылдан бери биз ушул мектепте жаш бөбөктөрдү тарбиялап келүүдөбүз. Ал мезгилде жөнөкөй эле мектеп болчу. Былтыры 2025-жылы
өкмөт тарабынан кайрадан капиталдык ремонт болуп, азыр жарык, бардык шарттары бар жакшынакай мектепте окуучуларыбыз билим алып келүүдө. Андан сырткары бул мектепте ашканадагы өкмөт тарабынан курулуп берилген 2022 жылы ишке түштү. Окуучуларыбыз ысык тамак менен камсыздалган. Бул мектепте негизинен башталгыч мектеп болгондугу үчүн 8 мугалим эмгектенет. Окуучуларыбыздын саны 87 окуучу бар. Буга чейин бир аз жылуулуктан кыйналат элек. Жанагындай жөнөкөй печкалар болчу, аларды дагы өкмөтүбүз тарабынан бизге отопление кылып бардык класстарды жылуулап, азыркы учурда ушундай жылуулугу нормалдуу түрдөгү классканаларда иштеп келе жатабыз. Окуучуларыбызда дагы эч кандай кыйынчылыктар жок, үшүдүм деген сөздөрүн укпайбыз. Ата-энелер дагы ыраазы, биз дагы ыраазы. Мына азыр өзүңүздөр көрүп турган ушул волейболдук площадканы дагы ушу жумшак резина төшөп ушуну жаштарга жасап бердик өкмөт тарабынан. Анан мынанда азыр көрсөңүздөр болот, былтыр ошол жаштарга жалпы эле ошо тургундарга ошол ден соолугуну чыңаганга ошол пайдалуу баягы спорттук тренажерлорду алып келип өкмөтүбүз орнотуп берди. Азыр ошол тургундарыбыз мына эртең менен кечке жаштар, даже аялдар ошо келип өздөрүнүн ден соолуктарына ошо чыңап, занимация кылышып атышат. Отургучтарды элибизге дагы рахмат. Өзүбүздүн ушул Алга айылынын тургундары ошол спонсорлук кылып жасашып берди. Жаш балдар үчүн мына өкмөтүбүздүн артында багыбыз бар, ошол чынар бак. Ошо бактын астына ошол кичинекей балдар үчүн дагы ошол балдар ойноочу баягы площадканы жасап түзүп бергенбиз, жакшы. Ал дагы өкмөт тараптан жасалган. Апалар үчүн бир пайдалуу экен. Физиология экен да аялдарга. Белдери, буттары ооруган аялдар, эжелерибиз, кыздарыбыз келишип бардыгы. Кечинде анан эртең менен саат 7-де келишип физиология кылып кетишип атат. Мана жаңы болгон өкмөтүбүзгө рахмат. Ушунчалык Алга айылынын жаштарыбызга стадион курушуп берди апаларга. Апалардан ушу жаштар баанасы менен келип физиология көрүүгү кылышып кетишип атат.